2 октябрь 19 жылы күнү бүгүн ушу Жайыл ата музейине келип Куран окутуп коеюн деп чечтим. Анткени ушул Жайыл атабыздын арбагы колдосун деп жайыларууну баардыгыбыз сыйынып келгенбиз. Мына музейди кургандан кийин биздин Жайыл атабыздын небере кызы Анара Исаева деген кызыбыз ушул зданияны салып бергенден бери ушу жерге келип Куран окутуп, бата алып, балдардын аманчылыгын тилеп, Жайыл элинин арбагын тынччылыгын тилеп ушул жерге сыйынып келип турабыз. Мен ушу өзүмдүн Жайыл атага Жайыл ата болуп бизге 2000-жылы чыккан 300 жылдыгынан баштап эле ушул Жайыл атанын арбагына өзүм менен өзүм эле сыйынып келем деп. Ошол Жайыл району 300 жылдыгын аткарып, 300 боз үй тигип, ошонткенде ушу Жайыл атанын арбагына өзүм Кудайдын жиберген эмеси менен ошо өзүмчө боз үй тигип, өзүнчө тасмал жасап, өзүнчө коюмду союп, бир казан күрүчүмдү басып алып, ушу Жайыл Жайыл атасына чакырылган коноктордон тышкары элдин баарын киргизип алып, ушу Жайыл атага сыйынып келдим. 2000-жылы ошондо Жайыл атанын музейин тургузуп, Сегизбаев кайнагам музейдин тургузуп, ошого Жайыл коомунун мүчөсү болуп турганда биз ошо 300 жылдыкка биздин президентибиз Акаевди чакырып, ошондо боз үй тигип, чуркап, тазим кылып, ошол Жайыл атада ошентип чуркап жүрдүм эле. Андан кийин дагы ошо Жайыл атабыздын жаткан жери Мерке тарапта экен дегенден ушул жылга чейин 2 жолу барып, биринде өзүмдүн жолдошумдун туугандары менен барып, бир Куран окутуп, кой союп, Куран окутуп келгем. Андан кийин өзүмдүн бала чакаларымды, келиндеримди алып алып, андан кийин дагы бир Куран окутуп келдим. Ушинтип эле Жайыл атанын арбагына сыйынып келем. Жайыл атанын мен небереси болбосом дагы келини болуп эсептелем. Бирок ошол кишинин атына аябагандай сыйынып, бата алгым келип, ушул кишини мен такыр кадырлап, арбагына сыйынып Куран окутуп келем. Бүгүн ошол андан кийин бир кичинекей бир 2 этаж бир здание салып алып, ага дагы Жайыл атабыз, Жайыл батыр деп ат коюп, ага да бир кой союп, Куран окутуп, ушундай иштерди кылдым. Өзүмдүн ишим боюнча бухгалтер болсом дагы 22 жыл колхоз Победада иштеп, 93-жылы жаңы перестройка болгондон баштап ушу базар реформасы болот экенин, базардан оокаттагыларын билип, ошол жумушту таштап коюп, базарга чыгып кетип, ушу 93 жылдан бери ошол базардан тапкан акчамды жалаң эле балдарга, туугандарыбызга, өзүбүзгө жумшабай, ушу аксакалдардан бата алсам деп, ушу Жайыл районунда жашаган кары картаңдарга, оорулууларга жардам берип келем. Быйылкы жыл менен 26 жылдан бери ошо Жайыл районунун кары картаңдарына, карылардын күнүнө, орукчал балдарга колуман эмне келсе ошол жардамдарымды берип, сыйынып келатам. Бир канча жылдан бери 8 марттарда өзүм колуман келишинче подаркамды алып, тасмалымды жайып, бир канча адамдарга чайымды берип келдим. 8 март карылардын күнүндө. Анан мына бүгүнкү күн ушу Динара кызыбыз куруп койгон жерге келип, 3 жылдан бери ушул жерге келип бир мал союп Куран окутсам деген тилегим бар эле. Анан ошол жерге келип, бүгүн 2 октябрь 2019-жылы келип, бүгүн 30 киши чакырып, батасын алып, кары картаңдардын баарын чакырып,
бүгүн бата алып отурам. Бул жалгыз эле өзүмдүн үй бүлөм, өзүмдүн бала чакамдын эле аманчылыгын тилебей, ушу Жайыл районундагы элдин тынччылыгын бөөдө кырсыктан тышкары бололу, ынтымакта бололу деген оюмда деле бар. Кыргыз элим аман болсун, кыргыз элимде жашаган эл тынччылыкта болсун, анын арасында жашап жүргөн биз аман бололу деген тилегибиз менен ушинтип мен Жайыл атанын аргагына сыйынып келем. Рахмат Зуреже, рахмат. Мына бүгүнкү окулган Курандарыңыз Алла Тааладан кабыл болуп, ниетиңиз кабыл болуп, Алладан кабыл болсун. Өзүңүз ден соолукта болуңуз Зуреже. Мына 3 жылдан бери коомдо жүрөсүз. Колубузга кол, бутубузга бут болуп, 8 мартта дагы былтыр коомдогу аксакал апаларыбыздын, аялдардын баардыгын 30тан ашык адамга чай уюштурдуңуз эле. 8 мартта да уюштурдуңуз. Ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Эже сиз менен сыймыктанабыз. Мынакей мен жанагы бата берип атканда коомдогу аксакалдарга да айттым. Бизде бүгүн жана Ашмал аксакал, Апан Абыкеев, Сабыркул аксакал келип отурат бүгүн. Анан өмүр бою ЗАГСда иштеген Асанбекова Гүлмира эже келип, Сөкен Айдаровна Жайыл баатырдын кызы болот. Анан Чыныбаева Калбибү, жанагы 5-6 апалар да келишти эме кылып бизге коомдо мүчөлөр. Эми келбей калгандарына берде чаккан экен. Алар келгендер келбей калгандар таарынбас чыгар эже. Буйруса бул чугул болуп калды. Сиздин ишиңизге ийгилик. Темиржан сизди мен бүгүн Темиржан деп атам. Анткени Намат байке Жайыл баатырдын теке уурусунан тарып атат. Анан Темиржан эненин ошондо баласы болуп калатат, урпактары. Сиз ошондо Жайыл баатырдын байбичелери болуп атасыз. Жайыл теке уурусунан чыккан Жайыл баатырдын урпагынын байбичелеринен болуп атасыз. Темиржан эне деп эмдейин да сиздичи. Ушунча балдарды өстүрүп, бутуна тургузуп, азыр жээндерди, неберелерди чоңойтуп атасыз. Ошо неберелер деп бата алып, ушундай болгон азыр тайын энелик милдетти дагы, чоң энелик милдетти дагы базарда болсо базарда жетекчи кызматты, коомдо болсо коомдун мүчөсү катары, үйдө болсо эне катары байкени мына ушул байкени жакшы даражага жеткирген сиздин аркаңыз менен. Сизге фазир жакшы, хан жакшы дейт. Сиз жакшы болгон үчүн Намат байке болуп атат деп ойлойм да, менин оюм. Сизди коомдогу мүчөлөр баардыгы сыйлайбыз. Мен дагы сизди сыйлайм, жакшы көрөм. Сиз аябай бүгүн красавица болдуңуз. Бүгүн кызыл эмеңизди кийип келиптирсиз. Чепкениңиз эле кыргыздын абдан жакшынакай тигилген экен эже. Сизге кыргыздын кийими жарашат экен. Бар болуңуз Зуреже. Сиз менен сыймыктанам. Анан сиз мени тартып коюңузчу. Сиз мени тартып коюңузчу. Зуреже, сизге мына мен да бата берип коеюн. Өткөндө жылда эле Куран окутуп атасыз. Дайыма дасторкон жайып келип бизге Жайыл баатыр деп жүрөсүз. Бүгүн аксакалдар берди, апалар берди. Анан мен дагы сизге бата берип коеюн. Алла Таалам сизге узун өмүр берсин, ден соолук берсин. Балдардын жакшылыгын көрүп, эми небере көрүп отурасыз, тайны болуп отурасыз, небере чөбүрө кыбыра көрүңүз. Анан дайыма эле ушинтип коомго колуңуздан келген жардамыңызды берип, ушинтип жүрө бериңиз. Рахмат сизге. Алла Таалам колдосун. Жайыл баатырдын арбагы өтүп кеткен ата бабалардын арбактары колдосун. Амин. Так, эми азыр текшеребиз. Кантип текшерип карайбыз? Записьте кандай жазылган, тартылган? Тартылбайбы?